Hacadым Moskvadan açığını айтайын РФ пе? Жо. Родинаны сатпайбыз да. Ладан саңа уақыт жоқ. Ака бір 5 минут, 10 минут. 10 күн болған болса да бәрі болады да Қырғызстанға болған сағыныш. Анан 25 заказ қылсаң, бір 3000, 3500, 4000-ге чейин болады. Бір күн кетеміз да. Ассаламу алейкум, Рыспек Жашасын YouTube каналының көрүүчүлөрү. Биз бир айда 5000 подписчик чогулганыбызга байланыштуу Кудай буйруса силерге дагы бир жаңы долбоор коштук. Бул Москва шаарындагы жумуштар боюнча силерге кененирээк маалымат алып беребиз. Бүгүн кыштын 4-күнү, бирок күндүн суугуна карабастан бул жерде тамак ташып жаткан мекендештерибиз боюнча силерге толугураак маалымат алып берүүнү туура көрдүк. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Буйруса сонун видео алдыда силерди күтүп турат. Assalamu alaikum, YouTube kanalga кичине курьерлер боюнча маалымат алып берип коёк деп. Assalamu alaikum, Яндекс идадасызбы? Ооба. Атыңыз ким болот? Азизбек. Азизбек. Кайсы жагынан болосуз Кыргызстандан? Кызылкия. Бул жумушта иштеп атканыңызга канча болду? 4 жыл болду. 4 жыл Яндекс идада иштеп атканыңызга 4 жыл болду. Негизи Москвага келгениңизге канча болду? Негизи 2016 келгемин да. 2016 7 жыл. Азизбек үйлөнгөнсүзбү же бойдоксузбу? Үйлөнгөнмүн. Канча балаңыз бар? Жакында буйруса, Кудай кааласа. Айтып берсеңиз ошол жумуштун оорчулук, жеңилчилиги тууралуу. Оорчулугу ушул кышында суукта ошо жолдор муздап калганда ошондо кичине кыйынчылык болот. Атак калган жакшы эле сезон кышында болот да бизде основной. Жакшы көп заказ болот. Ооба. Өзүңүздүн оюңуз кандай? Кыргызстан сизге ушундай бир кандай шарт түзүп берсе жакшы болот эле? Же үй бүлөлүү болуп кыргыздар өзүн өзү эптеп бул жакта жашап атабыз, Кудайга шүгүр. Кыргызстанга болгон сагыныш болот эми. 10 күн болгон болсо да баары болот да Кыргызстанга болгон сагыныч. Анан Кыргызстанда эми Кудай кааласа мына президенттер жакшы президент шайланып калды эми ушул ондосо 5-6 жылдын ичинде ошол жакта эле иштеп калабыз го дейм мен. Заводдо түшүп өзүбүздүн профессия боюнча мен да окуганмын программистке ошо. Өзүңүз программистти бүткөнсүз, бирок ал кесип менен негизи кичине болсо да иштеп көрдүңүзбү же азырынча такыр иштей элексизби окуп жатып? Жок, азырынча такыр иштей элекмин. Мектептен иштер чыкты эми, айлык азыраак да бизде жетпей калат да. Ошого бул жакта кичине иштеп. Албетте мектептин айлыгын бул жерде сиз канча күндө таап коесуз орто эсеп менен? Бир 2 күндө табам го. 9-10 миң 2 күндө да Кудай кааласа. Катуу иштесеңиз. 3 күн десең да. Мынакей туугандар, бул жакта Азизбек экөөбүз ушундай электро велосипед да бул, Бул жөнүндө да кичине маалымат берип койсок, чарчабайт, бул велосипед менен ток менен жүрөт. Адреске да батыраак жеткирсек. Ооба, адреске бир 2 километрге 5-6 минутта барып каласың да. Негизи мындай жолдун чети менен жүргөн адамдардын арасында бул электро велосипедти кышындасы оңой эле же тайгаланып адамдарды сүзүп алып кичине кыйынчылыктар болобу? Электро велосипедке өзү по правило автобусный полосада жүрүшүбүз керек биз өзү. Фонариктер менен, каска менен. Ошо права сурабайт. Ошо автобусный полосада жүрүш керек, анан парк-сарктарды аралабаш керек да, ошо адамдарга тротуарга чыкпай эле коюш керек. Мүмкүн болсо. Өзүңүз по профессия программист экенсиз, бул жерде уже иштегениңизге 4 жыл болуп калыптыр. Качан Москваны жыйыштырып Кыргызстанга кетейин деген ойлор бар? Кудай кааласа 2022 жыштырабыз. Кетесиз Кыргызстанга? Ооба, Кыргызстанга кетебиз, ошол жакта эле эми иштейбиз. Ишиңизге ийгилик, чоң рахмат. Кыш алдыда, сезонуңуздар алдыда келип атат. Кудай буйруса ден соолук берсин, Кудайым ишиңиздерге ийгилик берсин. Кыргызстанга болгон ысык салам айтып койсоңуз. Кыргызстанга салам баарыңарга. Ата-энелерибизге салам. Оорубай, сыркабай жакшы жүргүлө. Биз да ушул жакка келген бардыгы ошо Кыргызстанды сагынып эле ошо жүрүшөт, бардык ой максаттарына жетип, эртерээк барышсын ошол. Биз бардыгыбыз Кыргызстанды сагындык. Ассаламу алейкум. Атыңыз ким болот баке? Алмаз. Алмаз баке. Бул жумушта иштегениңизге канча болду? Бул жумушта иштегениме 7 ай болду. 7 ай. Бул жумуштун мындай оорчулугу тууралуу, анан мындай жеңил жыргалчылыгы тууралуу кичине айтып берсеңиз. Оор эми күн суукта мондай карда көчөдө жүрүп каласың. Ошол жагы оор болуп калат. Жеңил жагы өзүң каалагандай график. Кааласаң 2 заказ, 3 заказ кылып коюп, башка жумушуң чыкса токтотуп коюп кете бересиң.
Бул жерде свободный, каалаган убагыңызда чыгып, каалаган убагыңызда кайра кете бересиз. Ошондой варианты дагы бар. Сен уже слотту койгондон кийин, мисалга, сиз койсоңуз 3 күнгө период коесуз да, мындай алгандачы 3 күндүк уже. Бир заказ кылып коюп туруп, анан диспетчерге чалып, мен жумушум чыгып калды десеңиз болду. Иштемке дебейт, сизге ошо бир заказдын акчасын төлөйт, болду, кете бересиз. Сиздин азыр эгер кокус шашылыш жумушуңуз чыгып калса, демек сизге мындай штраф, андай эч нерсе? Андай жок. Бир заказ кылышың керек да, сөзсүз бир заказ аткарышың керек, мындай айткандачы. Бир заказды алып, жеткирип коюш керек, анан сурап кете бересиң, болду. Байке, өзүңүз канча жаштасыз азыр? Мен 37-де. Үй бүлөңүз менен бул жактасызбы же? Жок, айылда, үй бүлө айылда. Азыркы учурда өзүңүз эле бул жактасыз. Качан Кыргызстанга кетейин деген ойдоңуз? Кыргызстанга буйрса, эми жаз келе берсин. Жазга жакын барабыз. Кыштында күрөрлөргө жумуш жакшы, иштесе болот. Кыш алды да, Кудай буйрса 3 ай, 4 ай ушундай суук погода болот. Ушундай суук погодада сиздерге бир кандай мындай жылуураак место даярдап койгон жери барбы, же болбосо ушундай көчөдө эле калган жериңиздерде токтоп эс алып кете бересиздерби? Жок, ресторанга барасың, как положено жылуу отуруп турасың, тамак даяр болгуча. Жылуу, телефонуңду зарядка коесуң, же кандай же кааласаң кайерден бирдемкени алып ичип отуруп турасың, ал сенин жумушуң. Заказ түшкүчө бардык эле ушундай Макдоналдстарга кирип, сиздерге отуруп турганга уруксат бар. Бар да заказ бар азыр. Булардын баары да заказ менен келген. Өзү бир күндө канча заказ кылып, канча акча табасыздар ушул? Эми ал иштегениңе жараша да, мисалга ар бир заказ автокурьер, мен мисалга автокурьермин. Бир заказга 140 рубльден төлөйт. Плюс километрге 20 рубльден төлөйт. Ошондо эсепте бир 20, эми күн суук күндөрү 20-25 заказ кылсаң, бир 3000, 3500, 4000ге чейин болот. Еще мондай пятница, суббота, воскресенье күндөрү еще бонус кошуп берет. 20 заказ кылсаң, үстүңө 800 000 дополнительный. Компания өзү. Айлык акы жума сайын берилеби же 2 жумада бирби? 10 күндө бир берилет. 10 күндө бир иштеген акчаңыздар түшүп турат. Ооба, картага как положено түшүп. Автокурьер деп калдыңыз, демек велосипед менен эмес, жеке машина алып туруп деле доставканы кылса болот. Автокурьер, бүт эле автокурьерде мисалы. Биздин автокурьер да. Чоң рахмат, саламатта болуңуз. Ассаламу алейкум. Атыңар ким болот? Атым Турсунбек. Турсунбек, канчанчы жылкы болосуң? 96-жылкы. 96. Бул жумушта иштегениңе канча болду? 3 жылдын тегереги болуп калды баке. 3 жылдын тегереги. Өзүң негизи Москвага келгениңе канча болду? Москвага 3,5-4 жылга жакындап калды. Бул жумуштун оорчулугунан жеңилчилиги тууралуу кичине айтып берсең. Эми оорчулугу албетте биринчи эле могу мекенден алыс жүргөнүбүз, ата-энени сагынуу. Өзүңүз көрүп аткандай суукта иштейбиз. Бирок шүгүр, жакшы эле табабыз. Акча жагынан? Акча жагы жакшы эле, шүгүр, ар күнү ар кандай буйрук. Москвага келүүңө эмне түрткү болду эле? Москвага келгениме ошол үйдөгүлөргө жардамдашуу биринчи максатым. Экинчиден өзүмдүн да койгон пландарыма жетүү. Жакшы ой менен келдим. Ушул Кыргызстанга кетүү үчүн сага Кыргызстан эмне кылып берүүсү керек? Үй салып берүүсү керекби же жумуш жагынан камсыз? Жок. Мен биздин да ушинтип иштеп жүргөнүбүз, бир чети ата-энебизге жардам бергени менен, бир чети мекенибизге да кошкон салымыбыз деп билем. Экинчиден бирок кээде туруп ойлоносуң ушул мамлекет тарабынан дагы бир аз да болсо жардам болсо дейм, президенттер тиге алмашсын, кыла алмашсын, анан ал мындай кылат деген деле оюм жок, жеке оюмду айтып атам. Ошол кыскасы өзүбүзгө баардыгыбызга эле ушундай иш таап берсе, иш болсо өзүбүздүн мекенде иштесек, алыс жерде ушинтип тентип жүрбөй, дальнейшем эмне болобуз, дальше ушинтип жүрө беребизби деген ойлор келет кээде. Негизи бул жакта квартирада кимдер менен турасың? Квартирада ошол 7 дубанын эли, ар кимибиз ар кайсы жактанбыз. Досторум көбүнчө. Дос болуп калдык, бир туугандай болуп калдык. Атың эң азыркы учурда Кыргызстанда. Тенем Кыргызстанда. Молодец, ишиңе ийгилик. Бул жерде курьерлер ушундай кышындасы жылуураак Макдоналдстын ичине ушундай жерлерде кирип отурат экен. Ассаламу алейкум. Өзүңүздөр көргөндөй бул жер заказ түшкүчө, заказ даяр болгуча баардыгы ушул жерден күтөт. Азыр сиздерге кененирээк маалымат алып берүү үчүн Ассаламу алейкум. Кыргызстандан болосуңарбы? Канча жыл болосуңар? 2002. 2002, Бул жумушта иштеп атканыңа канча болду?
2 ай болду. 2 ай болду. Буга чейин кайсы жерде иштедиң эле? Көп жерде иштеп көргөм, официант болуп иштеп көргөм, сатуучу болуп иштеп көргөм. Негизи жумуш кандай экен доставка Delivery? Иштесең акча табасың да, иштебесең таппайсың дегендей. Иштеген эмгегиңе жараша төлөп берет, Өзүңө негизи жагып атабы ушул жумуш? Ооба, жагып атат. Буюрса кыш алды да, кар эми жаады, мына суук түштү. Суукта кичине кыйналбай элесиңби? Суукта кыйналыш болуп атат эми. Конечно. 2002-жылы болсоң сен качан келдиң Москвага? Мектепти бүтүп эле келдиңби? Мектеп бүтүп, баба 1 жылдан келгем. Мектеп бүтүп 1 жылдан келгем. Бул жакта кимдер менен турасың? Эжемдер менен турам. Ата энең айылдансың. Ооба. Сагындыңбы? Сагыныч болуп атат эми. Буюрса албетте бул убактылуу жумуш болсо керек. Алдыда өзүңдүн эмне пландарың, эмне максаттарың бар? Кайсыл жакка окуйун деп атасың? Алда эми пландар, мен РФ-мын да паспортум. Паспортуңуз гражданство Россия. Сен бул жакта окуп бүткөнсүңбү? Бул жакта окуган эмесмин, Кыргызстанда окуп ушул жакка келгем. Пландар эми да коебуз пландар. Азырынча план бар. Жумуш. Анда сага Кыргызстанга ысык салам жолдоп кой. Эки микрофон. Кыргызстанга салам жолдойм. Не десем. Чоң рахмат, ишиңе ийгилик. Молодец. Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн курьер жумушуна биринчи жолу чыккан Рахман Алиев акебизди бул жерден кармап алдык. Assalamu alaikum. Кыргыз элиме салам жолдо. Assalamu alaikum Кыргызстан. Кандай экен жумуш негизи? Биринчи күнү кандай болуп атат? Биринчи күн жакшы эле болуп атат. Заказдын артынан кызып эле кетип атам ошого. Сиз автокурьерсизби же электровелосипедтесизби? Жөнөкөй эле монда электровеликте эле жүрөбүз. Адрестерди таап жеткизген оңой эле экен? Картаны үйрөнүп алсаң оңой эле экен. Биринчи башында кичине кыйналат экенсиң эми. 2-3 заказ апаргандан кийин уже үйрөнүп кетет экенсиң да. Негизи бул жакта кимдер менен турасыз? Бул жакта өзүм эле пока. Өзүңүз эле. Өзүм эле. Буга чейин эмне жумуш кылгансыз? Буга чейин стройкада иштеп жүргөнбүз, доставканын эле башка түрлөрүндө иштеп жүргөнбүз да. Бул Delivery'ге биринчи күнү. Негизи Кыргызстанды сагындыңызбы? Кыргызстандан келгениме 1 ай болду элек негизи. Сагыныч болот обязательно. Бул жакка биринчи жолу келишиңизби? Жок, келип кетип жүргөнбүз да. Өзү негизи окуу жайда тапшырып бүткөнсүзбү же? Окуу жайды толук бүткөн эмеспиз эми. Кайсыл окуу жайды? Жетимиш лицейн, сварщиктич закончу окуган эмеспиз. Ушул негизи Москвада жүргөн мекендештер бардыгыбыз эле Кыргызстанга кетиш үчүн эмне кылышыбыз керек, эмне талап кылат элеңиз сиз? Мамлекет бир эле үй эле берсе болду эле же жумуш жагынан камсыз кылыш керекпи? Жумуш жагынан камсыз болсо жакшы болмок негизичи. Үйдө эми өзүбүз эле эптеп салабыз да. Аны аяктандай туруктуу иш болбосо баары кыйын да. Ушундай деп ойлойм мен. Жумуш ушундай жумуш жагынан кичине камсыз кылып берсе, демек сиз Кыргызстанда эле калмаксыз, Кыргызстанга салымыңызды коюш. Ооба, Кыргызстанда эле. Мынакей туугандар, Кыргыз элиме бир жакшы каалоо тилектерди айтып койсоңуз. Кыргыз элиме эми ийгилик, иштеген акчаңар берекелүү болсун. Ошол. Бүгүн биринчи жолу чыгып канча заказ кылдыңыз азыр? Бүгүн 17 заказ кылдым. 17 заказ. Акыркысын күтүп турам азыр. Таза 3000 бар. 3000ге жетип калды дейм. Кыргызстанда бар. Алло, 3000 бар таза деп. Саламаттыгыңыз, ишиңизге ийгилик тууганым. Кичинестер боюнча кененирээк маалымат алып берүүнү туура көрдүк. Чоң рахмат. Бул жер Москванын болгон бир эле кичинекей эле точкасы. Эми кийинки дагы точкаларга барып сиздерге көрсөтүп беребиз. Кененирээк маалымат алып берүүгө колдон келишинче аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Туган кичине интервью берип коесузбу? Бербейт. Съемка. Канага съемка? YouTube каналга. Каяктан болосуз сиз өзүңүз? Бербей эле койгой. Assalamu alaikum. Атыңыз ким болот? Менин атым Алимбай. Алимбаева. Кайсы жактан болосуз? Лейлектен. Лейлектен, жакшы. Баткен. Бул жумушта иштатканыңызга канча болду доставкада? Иштегенге так азыр 6 айча болуп калды. 6 айда чогулуп калды. Бул жумуштун кыйынчылыктары, жеңилчиликтери тууралуу айтып берсеңиз. Эми кыйынчылыктар болот да эми. Негизи кыйынбы? Канча жаштасыз Алимбай экен? Так, возраст мен азыр 53-тө. 53-тө. Канча жылдан бери Москвадасыз? Москвада 5-6 жылдан бери. 5-6 жылдан бери. Бала чакам менен. Общий семьяңызды жактасызбы? РФ-пи? Жок. Родинаны сатпайбыз да.
Родинага качан кетейин деген ойлор бар. Не Кудай кааласа кетебиз. Кетиш керек. Кудай кааласа кетебиз. Кудай буйрса. Не түрткү болду бул жакта иштеп жүргөнүңүздөргө? Не себептен иштеп жүрөсүздөр? Эми Кыргызстанда эми жумуш жоктай. Ошого жакта иштеп жүрөбүз да. Кыргызстан эмне кылып берсе калат элеңиздер Кыргызстанда? Эми бирок күн кетебиз да. Бир убакыт келип Кудай буйрса. Өзүңүздөр Лейлекте Кудай турасыздарбы же Бишкектеби? Жок, немеде, Баткен, Лейлекте. Лейлекте. Майлы баке, ишиңизге ийгилик, жумушуңузга ийгилик. Кудай буйрса Кыргызстанга кетишиңизге тилек коелу дегиле. Көрөрлөрдөн, а? Ассаламу алейкум, атың ким болот? Канымет. Канымет. Канча болду иштегениңе бул жумушта? Общий курьер болуп иштегенге 3 жыл болду. 3 жыл болду. Общий курьер болуп иштегениңе, башкаларында дагы, Ооба. Негизи кандай, суукта кыйын эмеспи? Жок, кыйын эле эмес. Жылуу кийиш керек, главное ошол. Канчанчылык болосуң? 96. 96. 26-га чыгыпсың. Бул жакка келишиңе эмне түрткү болду? Бул жакта иштешке эмне түрткү болду? Эме кылыш керек да, бир аз акча табыш керек, үйдөгүлөргө жардам бериш керек. Кыргызстанда калыш үчүн эмне кылыш керек? Кыргызстанда бул жакка келбей калыш. Эмне үй салып бериш керек деп, жумуш жагынан камсыз кылса жакшы болот. Эми үй салып бериш керек деген өтө мындай чоң требование болуп кетет го. А так ушундай айлыктар болсо Кыргызстанда эле жүрөт элек да. Жок дегенде ушундай айлык болбосо да, ушунун жарым болсо болот эле. Жарым болсо жетпей калат го анда. Кыргызстанда жетпей калат азыркы да. Мектепти бүтүп эмеге окугам, программистке. Программистке. Өзүң бүткөнсүң бала окууну? Ооба, 9-ду бүтүп 3 жыл окугам, бирок жакшы окуган жокмун чынын айтсам. Ал жагынан аракет кылдым, бирок баары бир болбойт. Бияка келиш эме болду да. Ошол жакшыраак вариант болду. Бул жака келиш деген жакшыраак вариант болду. Ал кесип менен негизи иштеген жоксуң практически. Практически иштеген жокмун, ооба. Көп билим керек, ага дагы дополнительно окуш керек аны. Буйрса Кыргызстан ушундай шарт түзүп берсе программисттерге иштейт белем? Көрөт элем эми канчалык ошол профессияны алып кетсем эртерээк, канчалык жок дегенде ушундай деңгээлде өзүмдү жана үйүмдөгүлөрдү камсыз кыла алсам, ошого жараша көрөт элем. А так азыркы положение жакшы эле, ушуга шүгүр бирок. Өзүң негизи үйлөнгөнсүң же бойдоксуңбу? Бойдок. Качан үйлөнөйүн деп атасың? Жакын арада эми. Аракет кылыш керек. Ата энеге болгон сагыныч кандай? Эми биринчи жаңы келгенде сагынып жүрдүм. Азыр уже 3 жылдан бери Кыргызстанга бара элекмин, уже сагынасың бирок мындай чыдай тургандай эле. Кыргызстанга 3 жыл болду башы бар элексиң. Ооба. Документ турат кетип жүрөсүң. Ооба. Качан кетейин деген ойлор бар? Буйрсам могу майларда. Майларда. Жок, кайра эле бул жак келесиң. Кайра келем, ооба, буйрса. Чоң рахмат. Кыргызстанга ата энеңе салам жолдоп койсоң болот. Биздин YouTube канал Рыспек жашасын YouTube каналы. Рыспек жашасын. Ушул каналдан көрсө болот. Салам жолдоп коюп Кыргызстанга. Макул. Чоң рахмат. Сизерге да рахмат. Рахмат чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул атың ким болот? Жакшы, менин атым Сыймык. Сыймык, бул жумушта иштегениңе канча болду? Неме болуп калды, где-то 1,5 жыл болду иштегениме. 1,5-2 жыл болуп калды. Негизи бул жумуштун оорчулугу, жеңилчилиги тууралуу айтсаңыз. Эми силерге оорчулугу моундай неме болот да, суукта, карда, немеде иштейбиз, жамгырда. Ошол жагы бар, суук жагынан күндүк ошо аяк бияка басып жүгүргөн жагыбыз болсо, атак жумуш болот иштесе. Бул Москвага негизи эле сен келүүгө эмне түрткү болду эле, эмне максатта келдиң Москвага? Москвага келгениmin эмеси себеби эме боло иштеген келгенбиз, бизде эле үйдөгүлөр бар, үйдөгүлөрдүн жардам бериш керек. Иштеп аларга кичине акча бериш керек, ата-энелерим бар, ошолорго кичине акча беришим керек, аяктагы бар, тамак ашы бар, ошо. Кыргызстанга акча салышым керек. Үйлөнгөнсүңбү же бойдоксуңбу? Жок. Эми үйлөнө элекмин, пока бойдокмун. Негизи бойдок болсоң, жумуш үй, анан үйдө негизи кандай болот? Тамак аш кандай болот? Тамак ашты эми өзүм эметем, кылам.
Өзүң кыласың. Өзүм кылам. Жумуштан барып тамак кылам. Ошондо тамак ашыкты өзүм эме кылып жатып саат 12-1 болот. Аны жеп жатсак 3 болот. Албетте эми бул жумуш убактылуу. Буйруса алдыда Кыргызстанга барып иштешиң үчүн сага эмне кылып бериш керек Кыргызстан мамлекети? Канткенде Кыргызстанга кайра кетесиз? Кыргызстан эми неме кылыш керек да мындай кандай десем, неме кылыш керек да бул жактагыларга Кыргызстандан неме кылыш керек да андай жумуш орундарын эметип берсе, түзүп берсе жумуш орундарын. Ошондо барабыз да иншалла барып ошол жакта иштейбиз. Мен эле мына жакта кыйналдым, кандай десем, суукта ысык дебей. Ошо. Негизи мына кыш алдында келип атат. Сен өзүң машина мененсиңби же велосипед? Жок. Велосипед менен иштейм өзүм. Велосипед менен, Ооба, суукта уже моолорум эме болот да мыналарым. Суукта зымырап оорутат зымырап. Чоң рахмат, ишиңе ийгилик. Кыргызстанга салам жолдоп койсоң болот, Кыргызстанда көрүп аткандар болсо. Кыргызстанга менден ысык салам. Баарына салам айтып коебуз. Иншалла биз дагы Кыргызстаныбыз эме болуп кетсе, иштер эме ордуна келсе, Кыргызстан өнүгүп кетсе, ошондо биз дагы ошол жакта барып иштейбиз. Иншалла. А то эме бул жакта суукту ысык дебей иштеп жүрөлөр уже деп. Хажадым Москваданчы ачыгын айтайын уже. Кыргызстанды сагындың? Ооба, сагындым, аябай сагындым Кыргызстанды. Чоң рахмат. Канча жаштасыз? Шүгөл. Жашыңыз канчада? Брадан, сага убакыт жок. Ака бир 5 мүнөт, 10 мүнөт. Ушуну менен биздин видеобуз аягына чыкты. Биздин көпчүлүк мекендештер видеого тартуудан баш тартып койду. Ошондуктан туугандар биз бүгүн доставка жумушу менен кичине сиздерге бөлүшүп бердик, курьер. Дагы кандай жумуштарды бөлүшүп берели, астыга комментарийге жазыңыздар. Биз сөзсүз сиздерге кененирээк маалымат алып бергенге, кандай иштейт, жумуш тартиби боюнча баардыгын бөлүшүп бергенге аракет кылабыз мындан ары. Биздин каналга кошулуңуздар, билдирүү жазыңыздар, биздин каналдан алыстабаңыздар.